КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны, көтөрүлгөн маселелер, кол коюлган документтер. Соттордун жоопкерчилиги, бир катар судьяларды жумуштан четтетүү сунушу. Жаңы жылдан тарта патент менен иштөөгө болбойт, салык кызматы соодагерлерге эскертүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин жыйынынын алкагында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолукту. Мамлекет башчылары эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын негизги маселелерин, анын ичинде кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерин талкуулашты. Мындан сырткары регионалдык жана эл аралык күн тартиби КМШ саммитинин жыйыны боюнча пикир алмашты. Президенттин басма сөз борбору билдиргендей, мамлекет башчылары эки өлкөнүн жана элдердин ортосундагы ынак коңшулук мамилени бекемдөө үчүн үзгүлтүксүз саясий диалогту улантарын, ошондой эле ачык жана мазмундуу сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдиришти. Бүгүн Бишкекте президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин кезектеги жыйыны өттү. Саммитти өткөрүү үчүн борбор калаада атайын даярдыктар көрүлүп, коопсуздук эрежелери күчөтүлгөн. Аларча мамлекеттик резиденциясында алгач даражалуу конокторду өлкө башчы тосуп алып, эстеликке сүрөткө түшүштү. Тар чөйрөдөгү жолугушуу андан соң кеңейтилген форматтагы жыйын менен улантылды. Саясий жыйындын жүрүшү тууралуу кесиптешим Акыл Аймаратова токтолот. Бишкекте президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин кезектеги саммити башталды. Жыйынга Азербайжандын мамлекет башчысы Ильхам Алиев, Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенко кечке маал келип, аларды Манас эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Орусиянын президенти Владимир Путин да саммиттен бир күн мурун Бишкекке расмий иш сапар менен келген. Ал эми бүгүн Түркмөнстандын мамлекет жетекчиси Сердар Бердумухаметов, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Тажикстандын мамлекет башчысы Эмомали Рахмон келди. Бул жыйынга Армениянын премьер-министри Николь Пашинян бир катар жагдайларга байланыштуу катыша албаарын билдирди. Кыргызстандын төрагалыгы алдында өтүп жаткан саммитке КМШга мүчө мамлекеттердин башчылары аларча мамлекеттик резиденциясына чогулушту. Даражалуу конокторду Конгресс холдон мамлекет башчысы Садыр Жапаров өзү тосуп алды. Протоколго ылайык жыйын башталганда өлкө лидерлери учурашып, чогуу сүрөткө түшүү расмиси орун алды. Андан соң мамлекет башчыларынын тар чөйрөдөгү, андан кийин кеңейтилген форматтагы жыйын менен уланды. Саммиттин алкагында КМШга мүчө мамлекеттер ортосундагы соода экономикалык, маданий гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташууну кеңейтүү, чөлкөмдөгү маалымат коопсуздугун камсыздоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү талкууланды. Кеңейтилген форматтагы жыйындын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров олуттуу көйгөй жаратып жаткан климат маселесине токтолду. Региондогу суу ресурстарынын 40%га жакыны өлкө аймагындагы суулардан түзүлөрүн эске алуу менен биз регионду суу менен камсыз кылуу маселесинде жогорку жоопкерчиликти билебиз. Бул контекстте суу ресурстары пайда болгон аймакка климаттын терс таасирлерин, ошондой эле аймактагы өлкөлөрдүн суу инфратүзүмдөрүнүн эскилиги жеткенин эске алуу менен биз өз убагында чараларды көрүүнү жана ирригация, энергетика, инфратүзүм жаатында суу жана жер ресурстарын натыйжалуу пайдаланууга, арзан жана экологиялык жактан таза электр энергиясы менен камсыз кылууга, ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууга багытталган тиешелүү долбоорлорду ишке ашырууну улантууну жактайбыз. Жыйындын жүрүшүндөгү кийинки сөз көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин башкы катчысы Сергей Лебедевге берилди. Ал КМШнын 2024-жылы өтө турчу саммитине Россия Федерациясы төрагалык кылаарын расмий билдирди. Жыйында КМШга кийинки жылы төрагалык кылуу маселеси каралды. Делегациялардын башчыларынын чечими менен 2024-жылы шериктештикке төрагалык кылууну Россия Федерациясына өткөрүп берүү чечимин кабыл алды. Андан соң мамлекет башчылары КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынынын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюшту.
Өтүп жаткан маанилүү жана масштабтуу иш-чараны жергиликтүү жана чет элдик 400гө чукул жалпыга маалымдоо каражаттары чагылдырып, алар үчүн атайын басма сөз борбору уюштурулду. Саясий иш-чараны чагылдыруу үчүн келген Казакстан улуттук телеканалынын кабарчысы Бишкек саммитти өткөрүүгө жогорку деңгээлде даярдык көргөнүн айтып, эки өлкө ортосундагы мамилеге токтолду. Менин билүүмчө бир катар кужатка кол коюлат. Ол кужаттар биздин ТМД элдери арасында бейбит, ынтымакты, достукка негизделген карым-катнашты тереңирээк өнүктүрө берет деп ойлойм. Ал Казак менен Кыргыз енді өздеріңіз де билесиздер, бир тууган. Биздин ортада үлкөн кандай да бир проблема жок. Енді шекарадагы кейбір кикилжиңдер деген сыяктуу проблемалар бар. Менин оюмча онун баардыгы шешилет. Ал эми жыйындын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёевди КМШнын ардак ордени менен сыйлады. Өз кезегинде Мирзиёев Садыр Жапаровго жана Кыргыз элине ыраазычылыгын билдирип, бул сыйлоо ага дагы чоң жоопкерчилик жүктөгөнүн белгиледи. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, New TV. Чүйдүн тургуну жол сакчыларына ыраазычылыгын билдирди. Маалыматка ылайык кайгуул кызматкерлери анын келинин төрөт үйүнө жеткирүүгө көмөк көрсөтүшкөн. Дача суу айылынын жанынан Honda CR-V унаасынын айдоочусу саммит учурунда Бишкек Манас унаа жолунда кызмат өтүп жаткан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлерине жардам сурап кайрылган. Ал унаадагы келини төрөт үйүнө бара жатып кыйналып жаткандыгын айтып, ооруканага жеткирип коюуну өтүнгөн. Ошол замат кызматкерлер радиостанция аркылуу жетекчиликке чыгып, коштоп жүрүүгө уруксат сурап, андан соң аларды Бишкек шаарынын 6-чы төрөт үйүнө коштоп барып, сак-саламат жеткиришкен деп жазылат маалыматта. Белгилей кетсек, бүгүн Бишкекте КМШ саммити өтүп, ага көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин башчылары келген. Ысык-Көл облусунда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бузулбас боордоштук 2023 машыгуусу аяктады. Иш-чарага Россия, Беларусь, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстандан 1500гө жакын аскер кызматкери катышып, 200 аскердик жана атайын техника тартылган. Анын ичинде Ми-8, Ми-17, Ми-24 тик учактары, Су-25, Су-30 жана Ил-76 учактары, согуштук катерлер бар. Сценарийге ылайык аскер күчтөрү өзүнө бөлүнгөн аймакта тынчтык орнотуу операциясын жүргүзүп, көзөмөл өткөрүү, фильтрациялоо пунктуларында жана качкындар лагеринде тапшырмаларды аткарышкан. Ошондой эле гуманитардык жүк колонналарын коштоп, басып алынган деңиз кемесиндеги барымтадагыларды бошотуп, аларга жардам берүү операцияларын өткөрүштү. Ал эми аскерлер абадан сокку уруучу Муха учкучсуз аппаратын биринчи жолу сынап көрүшкөн. Иш-чара жамааттык коопсуздук келишим уюмунун тынчтык сактоочу күчтөрүнүн башкаруу органдарынын жана жеке курамынын практикалык көндүмдөрүн, Борбор Азия аймагында тынчтык орнотуу үчүн тапшырмаларды аткарууда аскер бөлүктөрүнүн уюшкандыгын жогорулатуу максатында өткөрүлдү. Машыгууга Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысынын биринчи орун басары Артур Темиров жетекчилик кылган. Кыргызстан менен Россиянын жогорку окуу жайларынын ортосунда 51 келишим түзүлдү. Маалымат Ош мамлекеттик университетинин сайтына жарыяланды. Бүгүн аталган окуу жайда Кыргызстан менен Россиянын ректорлорунун 3-чү форуму өттү. Иш-чара пленардык отурумдар менен башталды. Жыйында заманбап университеттердеги илим жана инновациялар, ИАЭПтин экономикасын өнүктүрүү үчүн кадрларды даярдоо, келечектин педагогикасы, окутуунун жана тарбиялоонун жаңы ыкмалары аттуу темалар алкагында талкуу жүрдү. Форумдун жүрүшүндө эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ортосунда 51 келишим түзүлдү. Мындан тышкары Ошму 10 университет менен эки тараптуу кызматташуу жөнүндөгү келишимдерге кол койду. Форумга Россия Федерациясынын илим жана жогорку билим берүү министри Валерий Фальков, Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Догдуркүл Кендирбаева баштаган жетекчилер жана эки өлкөнүн ректорлору катышты. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги соода ишмердиги үчүн патенттин мөөнөтү 2024 жылдын 1 январына чейин гана экенин маалымдап, бул тармакта иштегендер жаңы жылдан баштап башка ыкманы тандашы керектигин эскертти. Мекемеде маалымдашкандай, мунун ордуна соодагерлер жалпы салыктык режимин же атайын салыктык режимин тандап, ошонун негизинде иш алып барышы керек. Аталган эки режимде бир гана салык каралган жана анда 3%дык чен бар. Биринчиси жылына
жүгүртүүсү 8 миллион сомго жетпеген ишкерлер салыктан толук бошотулат. Экинчиси жылдык жүгүртүүсү 30 миллион сомго чейинки соодагерлер 0,5% коюм менен салык төлөшөт. Үчүнчүсү 30 миллион сомдон 50 миллион сомго чейинки каражатты айланткан ишкерлер болсо 1% коюм менен салык төгүүгө милдеттүү. Министрлер кабинети бекиткен реестрге кирген чоң базарларда жана чакан базарларда соода кылган ишкерлер 0,1% чен менен бирдиктүү салык төлөшөт. Соттордун кеңеши мурдагы аялын зордуктаган кишиге пробациялык мөөнөт берген сотту иштен алуу сунушун канааттандырды. Буга чейин жогорку сот соттордун кеңешине ажырашкан аялынын кулак мурдун кесип салган эркек кишини ага чейин зордуктап кордогон үчүн пробациялык мөөнөт менен бошотуп койгон сотту иштен алуу боюнча сунуш жөнөткөн. Сотторду тандоо кеңеши бул сунушту канааттандырып, тиешелүү чечим президентке жөнөтүлгөн. Зөөкүргө пробациялык мөөнөт берген сот Сокулук райондук сотунун судьясы Кыялбек Токмаматов экени белгилүү болду. Соттор кеңеши Ош, Баткен облустарынын жана Бишкек шаарынан дагы 5 судья боюнча сунуштарды караган. Документтер президенттин кароосуна жөнөтүлдү. Кыргызстандын Израилдеги ардактуу консулдугу бул өлкөдөгү кыргыз жарандарына кайрылып, мүмкүнчүлүк болсо өз алдынча чыгып кетүүгө чакырды. Израилден аба каттамдары Өзбекстан, Азербайжан, Грузия, Орусия, Бириккен Араб Эмирликтери жана башка өлкөлөр менен жүргүзүлүп жатканын маалымдайбыз. Кырдаалдын курчуп кетүү коркунучун эске алуу менен Израилден үзгүлтүксүз коммерциялык каттамдар менен өз алдынча чыгып кетүүнү сунуштайбыз. Өз кезегинде Кыргызстандын элчилиги менен Тышкы иштер министрлиги уюшкан түрдө чыгып кетүү боюнча маселенин үстүндө иштеп жатат, бирок чоо жайы азырынча тактала элек. Балким бул Кыргызстандын өнөктөш мамлекеттеринин биринин коммерциялык рейси болушу мүмкүн, бирок азырынча так маалымат жок деп айтылды ардактуу консулдуктун расмий сайтындагы кайрылууда. Израилде жашап жаткан кыргыз жарандарынын такталган тизмеси 90 адамга жеткенин, алардын 20сы бул өлкөнүн аймагынан чыгып кетүү ниетин билдиргенин, аларды алып чыгуу маселеси каралып жатканын Кыргызстандын Израилдеги элчилиги 11 октябрда билдирген. Балык чарба департаменти Улуттук илимдер академиясынын биология институту менен биргеликте ысык көлгө сазан балыгынын чабактарын кое беришти. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Орточо салмагы 7-8 граммга жеткен сазандын чабактары Тоң балык заводунун, Каракол балыгы жоопкерчилиги чектелген коомунун жана Ысык көл плюс балык өстүрүү кооперативинин бөлмөлөрүндө багылган. Чабактар Тоң дарыясына, Жети өгүздүн Тынч булуң куймасына, Кызыл суу айылы туштагы жана Каракол шаары туштагы пристандарга түптүн Кутургу суусуна кое берилген. Сазан балыгынын чабактарын кое берүү көп жылдардан бери биринчи жолу жүргүзүлдү. Өткөн жылдары Ысык көлдүн балык уулоочу аймактарын балыктын личинкасы менен балыктандыруу аткарылган. Кое берилген чабактардын жалпы саны 90 миңди түзөт деп айтылат маалыматта. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы шашылыш билдирүү таратып 14-15 октябрь күндөрү Ош, Баткен облустарында үшүк жүрөрүн билдирди. Билдирмеге караганда 14-15 октябрда түнкүсүн айрым жерлерде 0-2 градус суук болуп үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай аба ырайы мөмө жана жашылча жемиштерге, казып алынган жана жабылбаган картошка үчүн коркунучтуу. Төө ашуусунда кар жаап жатат. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Ведомстводон белгилешкендей, жол инспекторлору Бишкек-Ош унаа жолуна сапарга чыккан айдоочуларга унааны кышкы дөңгөлөккө өтүүсүн, алдыдагы унаа менен болгон аралыкты сакташы зарыл экендигин жана карама каршы тилкеге чыкпай айдоону эскертет. Бишкек-Ош унаа жолунда аталган башкармалыктын өздүк курамы кызмат өтөөдө. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.